колго түшүп атышат. Эми азыр баары коркуп калышты. Мурдагыдай ашка жер албайт. Мурдагыдай жанагыдек приватизацияны шылтоолоп туруп 5-10 сомго элдин мүлкүн тартып алып колдонбойт. Мунун баарын азыр тартипке салып келе жатабыз. Мындан ары ушундай тартип болот. Ушундай мыйзамдуу, жакшынакай, жөнөкөй адамдарга жаккан тартип менен жашайбыз Кудай кааласа. Иши колго түшүп атышат. Экс-депутат Атазов тай боксы боюнча дүйнө чемпиону болду. Бүгүн 29 августта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов Таиландда өтүп жаткан Муай-тай турниринде жеңүүчү болду. 45 жаштагы Шайлообек Атазовдун башка атандашы Таиланддын өкүлү Чанг Ван Панамет болду. Бул кармашта экс-депутат экинчи раунддук техникада нокаут менен жеңишке жетишкен. Атандашы экинчи раунддун башында беттеши уланта алган жок, ал бутунан алган соккудан рингте жыгылган. Ошентип Атазов IBF Муай-тай уюмунун чемпиондук орун жеңип алды. Турнир өзү Муай-тай боюнча эл аралык бокс федерациясынын колдоосу астында өтүп жатат. Шайлообек Атазов Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышында депутат болгон. Маалымат булагы говорит ТВ. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ош шаарында бала бакчанын адиси акча алып жаткан жеринен кармалды. Ошто бала бакчага баланы кабыл алуу үчүн 15 000 сом талап кылган бала бакча кызматкери кармалды. Ээмдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын түштүк бөлүмүнө Ош шаарынын тургуну кайрылган. Анын айтымында, ал июль айында баласын бала бакчалардын бирине киргизем деп бирок ал үчүн мекеменин кызматкери андан 15 000 сом талап кылган. Аталган факты 1986-жылы туулган аты аттуу жаран 15 000 сом алып жаткан жеринен кармалды. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Японияда өтө катуу шамалдан улам миллиондогон тургундар эвакуацияланып жатат. Шань тайфуну Япониянын түштүк батыш бөлүгүн каптап, электр тармагын бузуп, аба каттамдарына тоскоолдук жаратып, ири завод-фабрикаларды жабууга мажбур кылды. Бул тууралуу Reuters билдирди. Маалыматтарга караганда, катуу шамалдан кеминде 3 адам каза болуп, ондогон адамдар жаракат алышкан. Улуттук метеорология агенттигинин маалыматына караганда, кырсык болгон аймакта шамалдын ылдамдыгы саатына 180 чакырымга жеткен. Бийлик өлкө боюнча 5,2 миллиондон ашуун адамды эвакуациялоого буйрук берди. Маалымат булагы Серик Медиа. Өлкөдө жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 29 август күнү саат 16:14 өлкө аймагында МСК 64 класс менен очогунда күчү 2,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунун Тамга айылында, 2,5 балга Тамга айылынын 13 чакырым түндүгүндөгү Качысай айылынын 30 чакырым түштүк чыгышта чейин сезилген. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Маалымат булагы ÖKM пресс борбору.